Assalamualaikum, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Алдыңыздарда кезектеги биздин обзор Кореядан свежий келген. Бул автоунаа сатылууда. Hyundai Avanta 2019 жылкы 1.6 объемдо газ. Бул унаа 3-4 күн мурда Корея өлкөсүнөн келди. Растаможка кылдык. Оформление болду. Номер алынды. Кыскасы машина даяр. Машина өзүмдүн атында. Бул сатылууда. Буну аукциондон алганбыз. Бүт родной краскада. Эч кандай урулган, алмашкан, краска болгон деталь жок. Сырты таптаза. Бир эки жерлеринде мындай сызылган жерлер бар. Мына бир алдыңкы бамперинде, ал экинчи эмес. Башка жагы бардыгы жакшы. Машинанын иши жок, ходовойлору жумшак машина экен. Электроникасы, мотор жагы, коробка бардык жагы законный. Эч кандай вложение кылбайсыздар, только айдайсыздар. Мына бул жер контейнерде жүктөлгөндө скотчтөлгөн экен. Буну баягы антискотч менен чыгарып койсо болот. Бул Avanta үлгүсүндөгү уну Avanta 7 делет. Бул бизде простойра комплектацияда. Балондору темир диска, калпагы менен корейский өзүнүкү. Балондордун шиналарынын абалы өтө сонун, Kumho корейский 90% бар. Бул жакшы айдасаңар 2 жыл кызмат кылып берет. Автоунаада өзгөчөлүктөрү ушул жаңы дизайнда. Машина өтө экономичный экен, 1.6 объем газ. Бул Бишкектен Ошко чейин 1,5 миң сомдук газ менен келди. Бул унааны кимдер айдаса болот? Ушу көп жүргөн шаарда, эки жакта көп жерге барып, баягы тез күнүнө бир минимум 50 км жүргөн адамдар айдаса сонун. Экономичный экен. 100 километрине 250-300 сомдун тегерегиндеги газ кетет экен. Өтө экономичный. 500 сомдук куюп койсоңор газ. Жарым бак болот экен. Жарым бак менен көп айдасыңар, кыскасычы. Ушундай. Машинада повторитель поворот бар. Бесключой доступ жок. Бул 5 месталуу автоунаа. Ичи менен тааныштыра кетсек, электропакет бардыгы бар. Блокировка зеркал, центральный замок, ачат жабат полный. Сиденьясы таза, жыртылган, чийилген жерлери жок. Ал өтө сонун. Руль корректировка, панель прибордун освещениясы, антизанос. Бул унаа менен тааныштыра кетсек, бул унаанын родной пробеги 173 миң болчу. Бишкектен айдап келдик, ушул жерде жүрдүк. 174 болуп калыптыр. Машинага Android монитор койдурганбыз кымбатынан. Задний камера койдуруп койдук. Буда кондиционер бар. Мына температура регулировкасы бар. Кыскасы бар да. Мына эме режим вождения деп коет. Нормальный режим, эко режим, спорт режим. Машина ушундай бисмилла деп жүргүзөбүз. Машинада эч кандай вложение кылбайсыздар, туугандар. Бардык нерсеси жайында иштейт, только айдаш керек. Задний камера көрсөтөт. Бул аялдарга жакшы машина, видео регистратору бар. Корейский жакшысынан. Алдындагы, аркандагы тартат. Күзгүлөр көз айнек салып койсоңор болот. Бүт эмелер иштейт. Машина ушу сатылууда мультируль бар. Мына музыкаларды жерден башкарып эле кете бересиңер. Музыканы жылдырат, эме кылат. Бул жак менюсу. Мисалы давление шина көрсөтөт машина. Канча километр жүргөн, канча километрге газ жетет. Мисалы 500 сомдук газ куйганмын, жарым болчу. Мына 2 күндөн бери жүрөм. Эч канча өзгөргөн жок ошол. Машина Ош шаарында, туугандар. Эгер кимге ким кызык болсо, кайрыласыздар. Машина общий келип турушу менен 13 миң доллар деп атабыз, ошо номери менен. Кече объявленияларда 12.500 деп аттык эле. Азыр уже 500 доллар оформление, лаборатория ошондой болуп 500 доллар кетип калды. Бардачого кеңири ушундай документтер салып койсоңор болот. AUX, USB, мына флешка салып музыка, кино окусоңор болот. Мына эко эмеси, прикрутитель. Подлокотниги бар.
İçine көтер салсаңар болады. Машина айдаганга өтө удобный экен, туугандар. İçem sanata K5'te gengmez. Бирок машина тыканы шаар үчүн. Мындай кичине кирлеген, мындай чыртылган жери бар экен, аз-маз. Аркаңкы сиденьялар таптаза мына көргөнүңүздөрдөй. Эми видео камера кандай алып жеткиртат билбейм. Мына задний камераны тартып аркаңкы видео регистратор. Kamera var. Unanın tüsü öte özgöçü. Son. Nereden benzabaktı nereden açasınlar? Nereden bagajda açasınlar arkadan. Yani bez basınç için arkaga bir deke salып koysalar ключ менен деле кнопка менен ачыла албайт. Но аркада ушу кадимки 50 литрдик газ баллон жайгашкан. Бул заводской газ машина. Эскерте кетсек, Hyundai, Kia өкө почти бир машиналар. Мына жерде аварийный знактары. Мына арты. Артын көрсөңөр, арты бүтүн. Заводской баркчагы. Машинада эч кандай вложение жок, туугандар. Наличие таяр автоуна заказ кылсаңыз да деле болот, башкасын ушуну деле алсаңар болот. Наличие алам дегендер байланыша бересиңер. Машина ал сонун кыскасы, ходовой, электроника, газдар алмашылган даяр. Gaz насадка өзүнүкүнөн коюп койгонбуз, Кыргызстандыкынан. Кореяда башкача экен. Ошо сөз алмаштыргызат экен. Ушул мына кимде ким кызык болсо, бизге личкага байланышыңыздар. Будан бөлөк деле под заказ алып кеп беребиз. Авантан бензин десеңер, бензин деле бар булардын. Бирок азыркы мезгилде газ айдаган выгодный. Мисалы азыр любой эле семья анча-мынча дальнийге барат. Көп каттаган эмелерге өтө сонун экен. Шул автоуна краскасы бүт родной, туугандар. Эч кыжалатпойсуңар. Талыш номер бар каласаңар текшерүүнү беребиз. Өзүңөр деле текшерсеңер болот. Бардык суроолор личкага жаза бересиңер. WhatsApp телефон номер бар.